Борбор калада мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан жарандардын эмгеги бааланып, сыйланышты. Майрамга карата ар кайсы тармактын өрүш алышына салым кошкон инсандарды сыйлоо аземи өзгөчө шаң менен башталды. Иш-чаранын максаты өлкөнүн өнүгүүсүнө ак эмгек кылып келе жаткан инсандарды унутта калтырбай, аларга көңүл буруп, шык дем берүү. Алардын арасында катардагы жаран, дарыгерден тарта коомдук ишмерлер, аскер кызматкерлери жана эмгеги элге сиңген инсандар бар. Өлкөнү өргө сүйрөп, өнүгүүсүнө салым кошкондор улуттун сыймыгы, жылдын мыкты инсаны деген төш белгилер менен сыйланышты. Мындай саамалыкка 7 дубандын аймагынан 300дөн ашык адам катышты. Ушу биздин 7 дубандан, жалпы Кыргызстандан атайын биздин координаторлордун сунушу менен тандалып алынган ар бир тармактын алдыңкыларын чогултуп, бүгүн ушу энелерибизди, аталарыбызды, агаларыбызды баарын сыйлап отурабыз. Ушундай форумдарды, жыйындарды, бир чогулуштарды өткөрүү менен артында бир сыйлоо аземибизди кылып, ушу региондордон келген биздин алдыңкы инсандарыбызга бир аз да болсо жупуну белектерибизди тапшырып, ушулардын көңүлүн көтөрүп, бир майрамдык маанай тартууласак деген эле ниеттебиз. Мамлекетинде жашап иштеп жаткан эр азамат жигиттердин баарын дегеле ата журттагы эркек жигиттердин бүгүнкү ак калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан экинчиден бүгүнкү иш-чара абдан чоң иш-чара десем жаңылышпайм, анткени ушул 4 уюм биригип, общественный организация экен, ошол коом биригип, ошол 8 мартка карата аял затын бүткүл Кыргызстандын булуң бурчунан, областтардан, райондордон келген чыгаан эжекелерибиз, кыздарыбыз, балдарыбыз келип отурат. Биздин кыргыз экономикасын көтөрүүдө чоң салымдарын кошуп атышат. Кудайым ошолорго ден соолук берсин, аман болсун. Жаркыраган жаз майрамы менен дабыр куттуктайм.